Кызыл Кыя шаарында тургундун эчкиге карата сексуалдык мүнөздөгү аракеттери иликтенип жатат. Анжелика сүйүктүүсүн ачыктады. Каза болгон кикбоксчу Канатбек Сыдыгалиевдин өлүмү тууралуу кептер айтылууда. Кызыл Кыя шаарында жергиликтүү тургун эчкиге карата сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасагандыгы текшерилүүдө. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматына караганда 53 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Анда 43 жаштагы жолдошу эчкини зордуктап, эчкиге жугуштуу оорусун жугузгандыгын билдирип, арыз менен кайрылган. Бул арыз Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнө каттоого алынды. Текшерүү иштери жүрүп баштаган. Азыркы учурда арыздануучунун эчкисине ветеринария кызматы тарабынан текшерүү иштери улантылып жатат. Ошондой эле арыздануучу жана анын күйөөсү суралып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Тергөө амалдары уланууда. Ош Исвана жолу 2023 жылы толук пайдаланууга берилерин Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жусупов билдирди. Маалыматка караганда, эл өкүлдөрү февраль айынын башында Ош облусунун Нукат районунда көчмө жыйын өткөрүп, Баткен-Ош-Бишкек багытын байланыштырган жолдун абалын көрүп келишти. Эл өкүлү жолдун Нукат районуна туш келген тарабы жүргүнчүлөрдү кабатырга салып жаткандыгын айткан. Транспорт министрлигинин маалыматы боюнча, Япониянын ЖК эл аралык кызматташтык агенттиги 2015 жылдын 26 октябрында кол коюлган келишим боюнча атылган каттамдагы жол 2018 жылы башталып, 2023 жылы толук пайдаланууга бериле тургандыгы көрсөтүлүптүр. Ортодо иштин туруп калышына дүйнөлүк пандемиянын кесепети тийгизди. Эми ушул жылы токтогон иш кайра улантаарын адистер белгилешти, деген эл өкүлү. Жол оңдоого байланыштуу коррупциялык иштер жана жолдун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. 1992 жылдан 2018 жылга чейин Кыргызстанга келген 10 миллиард доллардай сырткы жардамдын 26% транспортко жана жолго каралган. Депутаттар соңку жылдары курулган жолдордун сапатын салыштырмалуу начар болуп, белгилер коюлбай жаткандыгын белгилешүүдө. Кыргызстандын эч бир жерин анклавка айлантпайбыз. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев саясатчы Исмаил Исаковго социалдык тармак аркылуу берген жообунда айткан. Ал номер 39 протокол кабыл алынгандай аткарылса, эки өлкө тең ыңгайлуу болуп, чек ара тилкелерин толук тактап алууга мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирген. Такталбаган өз оюңуздан чыгарылган маселени айтып, элдин бүйүрүн кызытпаңыз. Жерлерибизди анклав кылып коюучу документтерди кабыл алып, карап турчу биз эмеспиз. Эч качан сиз айткандай Исфара Чокрук жана Аксай Форук жолуна эл аралык статус берилбейт. Бул айтканыңыз кыргыз элине кылган чыккынчылыгыңыз болот. Төрт көчөнү сиз бергиңиз келип турабы? Мен барда берилбейт. Бир гана Аксай Форук жолу боюнча протокол эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайык статусу аныкталып, андан соң салынат. Кандай шарттар коюлушу керек экендигин бул жерде көрсөтүп бере албайм, деди Ташиев. Ошондой эле Исаковду эгерде кааласа мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясына кошуп аларын билдирди. Аны менен катар эле мамлекеттик сырды ачпоо үчүн саясатчыларга жабык эшик артында түшүндүрүп берүүгө даяр экендигин айтты. Сиздин максатыңыз калп нерселерди коомго жайып, эптеп чек ара маселесин чечүүнү кечеңдетүү. Сизден кем эмес мекенчилдер, акылдуулар иштеп жатабыз. Ошондой эле жасаган ишибизге кыргыз элинин астында жоопкербиз, деген УКМКнын төрагасы. Каза болгон кикбоксчу Канат Сыдыгалиевдин жеке машыктыруучусу анын өлүмү боюнча айтып берди. Буга чейин кикбоксчу Канатбек Сыдыгалиев каза болгону кабарланган. Спортчунун жеке машыктыруучу Александр Ваинов анын өлүмү боюнча Супер Кейджи порталына айтып берди. Алдын ала маалымат боюнча ал ден соолугунун улам каза болду. Бирок инфаркт же инсульт болгондугу тууралуу так айта албаймын. Мен Ысык көлдө жүргөм. Мага жеткен маалыматтар боюнча Канатбектин ден соолугу үйүнөн начарлаганда аялы тез жардам кызматын чакырган. Ал өз үйүнөн көз жумган. Тез жардам кызматкерлеринин чыгарган тыянагы боюнча ал күч колдонуудан каза болгон эмес. Жакшы эле машыгып жүргөн. Үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашачу. 3 баланын атасы маркум жерге берүү зыйнаты анын кичи мекенинде болот деп айткан. Эске салсак, 11 февралда кикбоксчу Канат Сыдыгалиевдин өлүмү тууралуу кикбоксинг боюнча федерациясынан билдиришкен. Канатбек Сыдыгалиев Гермес профи клубунун курамында ийри ийгиликтерди багындырган. 1999 жана 2000 жылдары Евразия чемпиону, ушул эле жылдары дүйнө чемпиондугунда күмүш, Европа чемпиондугунда коло медалды уткан.
Анжелика сүйүктүүсүн ачыктады. Бул кереметтерди эч ката албай койдум. Ал башка ааламдын адамы. Бул туурасында Анжелика өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Мен кандай болсом ошондой сүйөт. Кыздар баарыбыз ушундай көңүл бурууга татыктуубуз. Балким дагы бир жолу мактанганым үчүн кээ бирөөлөрдүн кыжырына тийип жаткандырмын. Бирок ошентсе дагы бөлүшө берем. Мен мактангым келет. Мага бүгүн уруксаат бергиле деген. Азыраак сүйлөп көбүрөөк көңүл буруу керек. Бул кереметтерди эч ката албай койдум. Айрым айымдар жөнү жок эле мени күйөөлөрүнөн менден кызгана беришет. Уят, мага бул мырзадан башка эч ким керек эмес. Ал башка бир ааламдын адамы деп жазган Ырчайым.